2009-жылы норвегиялык Кристофер аттуу жаран кокусунан интернетте биткоин аттуу документке кабыл алат. Кызыгуусунан ал $25 5.000 ашуун биткоин сатып алып коет. Арадан бир нече жылдар өтүп, ал жаңылыктардан биткоиндин баасы 1000 эсе көтөрүлгөндүгүн угат. Анын кечеги $25 бүгүнкү күндө $800.000 ашуун болот. Андан миңдеген километр алыстыктагы британиялык Джеймс Пауэлл өзүнүн кара дискине 7500 биткоин салып койгондугун эстейт. Бирок ал кара дискти үйүн жыштырып жатып мусорго ыргытып ийген болот. Азыркы күндө бул 7500 биткоин бар кара диск дагы деле Британиядагы мусорлордун арасында жатат. Кээ бир жаш жигиттер миллионер болуп келе чыкса, кээ бир биткоин жана криптовалютага кызыккандар банкрот болуп келет. Көпчүлүгү болсо өздөрүнүн кошелокторунун сыр сөздөрүн унутуп коюшат. Want to become wealthy in the future, I suggest you take $1 freaking dollar, buy some bitcoins, put it in a goddamn wallet. Кээ бир өлкөлөр криптовалюталарды сатып алып жатса, кээ бирлери криптовалютаны тааныбайт дагы, бирок өздөрүнүн криптовалютасын жасап жатышат. Сиздердин финансы дүйнөсүндөгү оюңуздарды өзгөртө турчу чыгарылыш. Биткоин 2008-жыл сентябрь айы Нью-Йорк шаарында дүйнөдө эң чоң банктардын бири Lehman Brothers'тын кызматкерлеринин айдалуусу. Көпчүлүгү билбейт, ушул айдалуулардын натыйжасында ушул айдалуулардан дүйнөдөгү улуу депрессиядан кийинки эң чоң кризис башталат. Спад производства, рост безработицы, исчезновение легких кредитов, сокращение зарплат. Падение крупнейших инвестиционных банков. AQSh'нын өзүндө эле 2 миллиондон ашык адам жумуштан айдалат. Америка менен тыгыз байланышы болгон өлкөлөргө кризис тарайт. Пенсионный фонддор болсо триллиондогон акчаларын жоготушат. Кандайча мындай болду? Себептери кризиске чейин банктар баарына ипотекалык насыяларды берип, муну баалуу кагаздар менен бекитип, ушундай спекуляциялардын жардамы менен байышат. Да я был барменом, теперь у меня яхта. Яхта? Аягы келип, банктар мамлекеттин эсебинен аман калышат. Банктар экономикага өтө маанилүү. Ошол себептен банкрот болгонго болбойт деген принцип колдонулат. Бирок кризис убагы мамлекет банктарды сактап калуу үчүн акчаны кайдан алды? Кайсы бир бөлүгүн налог төлөгөн жарандардын эсебинен, кайсы бир бөлүгүн печат станоктор менен басып чыгарат. 2008-жылдагы инфляциянын көлөмү дээрлик 9% жетет. Демек банктар биринчи чоң суммада акчаны иштеп алышты дагы элдин эсебинен аман калышты. Мындай акыйкатсыздыкты эл түшүнүп жетти. Мамлекет акчаны басып чыгарса, банктар акчаны сактайт. Канткенде банктардын да, мамлекеттин да таасири тийбеген валюта ойлоп тапса болот. Бул мүмкүн эмес деп сезилет. Бирок ошол эле жылы 2008-жылы белгисиз Сатоши Накамото аттуу лакапты жабынып алып, интернетке биткоин аттуу документти жарыялайт. Бул документ биткоин кантип иштеси жөнүндөгү түшүндүрмө. Мисалы, сиз башка бирөөгө 10 биткоин жөнөттүңүз. Арадан убакыт өтүп, сизге 5 биткоин жөнөттү. Ортодогу бул келишимдин маалыматтары блок деп аталат. Бул маалыматтардын бардыгы бир блокко бириктирилет. Сиз жана сизге жөнөткөн адамдын ортосундагы келишимдин топтому бир блок. Арадан убакыт өтүп,
Сиз ушул келишимди кайталадыңыз. Натыйжада сиздин биринчи блогуңуз татаал пароль менен култанат дагы, бул хэш деп аталат. Ушул эле көрүнүш кийинки блокто дагы кайталанат. Ал блоктагы сиздин биринчи блоктогу маалыматтарды толук кайталап, бул дагы хэш менен култанат. Ушундай блоктордун жынжырчасы блокчейн деп аталат. Бунун өзгөчөлүгү эмнеде? Эгерде кайсы бир блокту өзгөрткөнгө аракет кылсаңыз, бул блок буга чейинки блоктор жана будан кийинки блоктор менен ичиндеги маалымат жана хэш паролдору аркылуу байланышкан. Бул жөнүндө сиз жана сизге жөнөткөн адам дароо кабардар болот. Ошондуктан блоктун ичиндеги маалыматты өзгөртүү дээрлик мүмкүн эмес. Бул блокту же болбосо биткоинди канча адам колдонсо, өзгөртүлгөн маалымат ошончо адамга маалым болот. Демек, буну бухгалтер китеби деп койсок болот. Бирок мунун айырмасы банкта эмес, ушул блокчейнди колдонгон адамдарда сакталат. Жаңы блок жасоо үчүн хэш паролдорун табуу керек. Бизге белгилүү болгон хэш пароль 64 белгиден гана турушун билебиз. Буну табуу үчүн эсеп кысап иштерин жүргүзүү керек. Буга майнинг аппараттары колдонулат. Бул аппараттарды майнерлер иштетет. Бир аппарат хэш паролду тапкандан кийин ал жөнүндөгү маалыматты башка аппараттарга жөнөтөт. Ал аппараттар бул паролду эсептеп чыгып, бул такталгандан кийин хэш паролду тапкан аппарат кызматакы катары өзүнүн капчыгына биткоин алат. Жана дагы жаңы блокту блокчейн системасына кошушат. Убакыттын өтүшү менен биткоиндин сайтына барган сайын көптөгөн адамдар кирип, бул система менен таанышып, майнер болуп башташкан. Азыр ишениш кыйын, бирок биринчи убактарда бир биткоин 1 центтен да арзан турган. Бул акча катары эмес, белгисиз технологияны системаны текшериш үчүн гана тест катары колдонулган. Убакыттын өтүшү менен бул система, бул биткоин таанымал болуп баштаган. Жада калса, 2010-жылы биткоин форумунда америкалык программист моундай сообщение жазган. Кимде ким мага 2 пицца сатып алып келип берсе, мен ошого 10.000 биткоин котором деп жазган. Арадан бир нече күн өткөндөн кийин ушул эле программист жаңы сообщение калтырат. Ал сообщенияда ал 2 пиццаны 10.000 биткоинге сатып алгандыгын жазган. Ал убакта курс боюнча 10.000 биткоин $40 турган. Аны ким билет дейсиз, убакыттын өтүшү менен мындай чоң акчага айланышын. 600 миллиондон ашык акчага айланган. Бул татаал жана дагы белгисиз технология адамдардын акыл эсин ээлеп баштады. Биткоин эмне менен бекитилген? Адамдар сатып алып жана сатып жатышат. Буну тактоо үчүн акча эмне деген суроого жооп табышыбыз керек. Катталыңыздар, подписка баскычын басып коюңуздар. Кийинки видеолордо улансын чыгарабыз.